Эне жана баланы коргоо боюнча улуттук борбордо балыкчыда батут оодарылып калып жабыркаган 3 жашар наристе чырчап калды. Бул тууралуу 24 эч агенттигине саламаттыкты сактоо министрлигинен билдиришти. Эске салсак, балыкчыда катуу шамалдын айынан батут оодарылып калган. Окуя 9-июнда болгон. Анда 8 бала жаракат алып, 2 ооруканага жаткырылган. Анын бирөөсү баш мээсинен катуу жаракат алып, комада жаткан. Кыз улуттук борбордо 1 жумага жакын жатты. Дарыгерлер колунан келгенин баарын жасашты. Тилекке каршы кече саат кечки 9 чамасында кыз өзүнө келбей каза болду, деп билдиришти министрликтен. Кочкор районунда Турдакун Усубалиевдин ысымын ыйгаруу сунушталды. Аны бүгүн жогорку кеңештин жыйынында депутат Баркат Түрөндүбаев көтөрдү. Ал район менен бирге Бишкектеги жогорку окуу жайлардын бирин дагы ССК КПССтин мурдагы жетекчисинин атын берүү маселесин көтөрдү. Турдакун Усубалиевдин ысымын буга чейин Нарын шаарындагы Ленин көчөсүнө, Улуттук тарых музейине берүү сунушталган. Германияда Кыргызстандан бараткан автоунаадан жарым тоннадан ашык баңгизат кармалышына байланыштуу Элис Шока кондитердик фирмасынын ээси Аида Жолдошова Ички иштер министрлигинин тергөө кызматына суракка чакырылды. Бул тууралуу министрликтин басма сөз кызматынын өкүлү Карима Аманкулова билдирди. Күн мурун германиялык басылмалар немис-поляк чек арасында жүк ташуучу автоунаадан 670 кг героин кармалганы жазышкан. Баңгизаттар Кыргызстанда өндүрүлгөн шириндиктердин ичине катылып, ташылып баратканы такталган. Интернетке жарыяланган маалыматтарга ылайык, анда алынган документтер өндүрүүчү катары Кыргызстандагы Элис Шока жоопкерчилиги чектелген кому көрсөтүлгөн. Жүк Бельгияга жөнөтүлгөндүгү кабарлаган. Автоунаанын айдоочусу Туркиян Жаран экени көптөн бери Кыргызстанда иштеп, Бишкекте жашай турганы айтылды.